Madaniyatın, tarixin, göçmen turmuştu tanıtkan Kırgız Göçü Festivali dünyanın en giremek koz yeri bolğon Босоого жайлоосунда өтүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй бул фестивалде мына аркамда дайрыктар көрүлүп жатат. Фестиваль тууралуу мен алдыда кененирээк айтып берем. Биз менен болуңуздар. Ат башынын Босоого жайлоосунда өткөн Кыргыз Көчү фестивали эл аралык деңгээлде уюштурулду. Жаратылышы көз жоосун алган керемет жерге айкалышкан кыргыздын улуттук маданияты, көчмөн турмушу жарашып, өзгөчө көрүп берди. Yolumuz alız. Bakıvat geleceğe bet aldık. Neçen büyük aşuğun aşıp, ağını katı su geçebiz. Bir oğulun tımak beline çıkıp alsak, bakıvat geleceğe batele yetebiz. Tuğra ayttım bak sakal. Bata veriniz. Göçüңөр көрүнүктүү болсун. Жолуңар көрктүү болсун. Конушуңар куттуу болсун. Konuşlar mıktı olsun, Босоогоңор бек болсун. Кыргыз Көчү фестивалын уюштуруп калган себебибиз Кыргыз Көчү өзү жөн эле бир жерден эки жерге көчүп баруу эмес да. Ошонун ичинде жашоонун философиясы бар. Ошол жерде өзүнүн ким экенин көргөзөт, өзүнүн атынын жасалгасы, жарашыгы, кийингени, малынын тукуму, өзүнүн энергетикасы баардыгы ошонун ичинде камтыйт да. Анан ошол себептен бул Кыргыз Көчүнүн кийинки заман шартына байланыштуу санариптик заманда бала деле чоң деле баардыгы гаджеттерге байланган учур болду да. Ошол себептен жанагы эски оюндарын ойнотуп, ошону манжаларын кармап көрүп балалыгын эстеп, чоң аталары, апалары үйүнө барып ойносо, ошо балдар ошону эстесе, үйүнө неберелерин тартса, балдарын тартса, мындайча айтканда тиктокту ээрчиген улут эмес, бир салтты ээрчиген улут болсок деп. Анткени кыргыздын оюндарында ошо физикалык мындай машыгуу, шамдагайлык, таамайлыктан баштап акыл, стратегиялык ой жүгүртүүгө чейин бар да. Ошол максат болду. Ошол кыргыздын утуп аткан оюндарынан азаласак, кийин эскирип, билбей калган, жоголуп бараткан тамактын даамдарын, рецепттерин жаңылап, ошолорду кайра тагыштырып, ошолорду популяризацияласак деген тилек болчу. Ошол ниетте өткөн. Фестивалдын аты айтып тургандай эле, Кыргыз көчүндөгү көрүнүштөрдөн театралдаштырылган сценка даярдалган. Аны Муратбек Рыскулов атындагы Нарын мамлекеттик театрынын артисттери жана башка кошумча аткаруучулар ойноп беришти. Түбүмдү айтып олтурсам абаке, түптүү кыргыз элденбиз. Түгөл Алтай ала тоо түбүнөн жердеп келгенбиз. Түмөн калктуу дүйнөдө түркүн чең кагышта бир жеңилип, бирде жеңгенбиз. Төлөгөн кыз жибек айткандай, Төлөгөн сенде арман жок дегендей, менде арман жок. Силерге окшогон сулуу кыздардын образын, элүүдөн ашык сулуу кыздарды ойнодум. Эң акыркысы 47 жашымда. Андан кийин Курманжанды аткап аңарды ойнодум. Бул жерде болсо ачылышын жасап бересиз? Азыр бул жерде энен ойнойм. Башында ачылышында биздин Нарын театрынын артисттери ачат. Тоо боорундагы жайкалган көк шиберге кыдырата кыргыз боз үйлөрү тигилген. Ат башы районунун ар бир айыл өкмөтү аларды атайын жасалгалап тигип, келген конокторго кам көрүштү. Кырдагы орунга сахна жасалып, анда таланттар өнөрлөрүн көргөзүп жатышты. Төкмө акындар, ырчылар, манасчылар келишкен. Kasıma geldi kırgız akın, koldu soğunlar olmadı. Ayşulpan'ın aydısı, karkıra şansın yoldadı. Borboraja fondundan geldim mi? Gelip gelgen Bu жерде ошол фондон ашылышын айтысынан келдик. Биздин топ. Анан бул ат башынын айтылуу Босоого жайлоосунда Кыргыз Көчү деген этно фестиваль өтүп атат. Аябай азыр башталып элек, бирок элдер аябай көп келип атат. Чет элдиктер, өзүбүздүн ички башка региондордон абдан жакшы бир фестиваль өткөн турат. Негизи биз бул фестивалды кыргыздын маданиятын, турмушун,
тарыхын жайылта турган, даңазалай турган фестиваль деп күтүп атабыз да. Андан сырткары караңыздарчы кандай кооз жер. Кыргызстанда ушундай кооз жерлерди көрсөткөн, туризмди, ички туризмди өнүктүргөн бир мүмкүнчүлүк деп эсептеп атабыз. Ошол ат башынын көрсөтүп турган жерлери көп. Босого деген абдан мыкты жайлоо. Селкин андан ары ашканда селкинчек бир кезде мына Ак Илбирс тукуму деген мыкты атактуу кино тартылган мыкты жайлоолор Босого негизи ат башынын чоң жайлоолорунун Босогосу. Андан ары Сарытал, Бешбелчир, Аксай деп чоң жайлоолор кетет да. Анан ушул жерде ушундай этнофестиваль менимче жылга өтүп турса жакшы болот эле. Тилекке каршы бир эле күн өтөт экен. Мындай нерсени негизи майрамды эл колдосо, эл кааласа 2-3 күндө өткөрсө абдан жакшы болмок. Элдин да мок мугамбак. Анан баягы келген туристтерге эмне керек экендигин, эмнени көрсөтүш керек экенин, кандай өнөр, кандай оюн көрсөтүш керек, кандай тамак аш бериш керек экенин эл билип калмак. Ошого жараша кийинки жылы даярданмак да. Иш-чарага министрлер кабинетинин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Булардын чарчаган түрү жок. Тим эле ар бир айылга өз өнөрлөрүн көргөзүп жатышкан го. Ооба десең, кыздарды көргөндө кымызга да көңүл бурбай, жел өпкөлөрүн улак кылып тарткан эмелер го. Суббекеч, 3 күн үстүн жол тартканда дагы жөн тартпай, улак тартып келе жаткан жигиттерге чөйчөп менен сунбай. Фестивалга Казакстандан атайын делегация келди. Алардын арасында төкмө акын, ырчы, колөнөрчү, зергерлер, дизайнерлер да бар. Казакстан делегациясы казак элинен кыргыз көчү деген фестивалга келип отурбуз. Жалпы биз үлкен иш-чарага дайындык менен келип отурбуз. Өтө керемет башталып жатат. Биз энди колөнөрчүлөр өзүбүздүн зергерлик буюмдарыбыз, колөнөр буюмдары ар түрлүү неде. Музыкалык аспаптар бар, башка да өтө көп заттар алып келдик. Сол эки калктын энди кыргыз менен казактын тили де бир, өнөрү де бир гой булай карасаңыз, бири-биринен айырмасы жок. Сондуктан арадагы достукту нығайтуу үчүн элимиздин арасындагы өнөр аркылуу бири-бирибизди жакындастыруу жана туризмди дамытуу жагы. Кыргыз көчү атты этнофестивальге Босого жайлауында Казакстандын атынан бир топ өнөр адамдары Казакстан өнөрүн танытууга келип отурмуз. Бүгүнкү осы өткөн фестивалдын бастамасы өтө керемет, тамаша өтүүдө. Кол өнөрчүлөрдүн, сүрөтчүлөрдүн жарманкеси уюштурулган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Нарындын шырдагы өлкөнүн брендине айланган. Андыктан бул жерде накта кой жүнүнөн жасалган шырдактар демонстрацияланды. Ат башынын шырдактарынын айырмачылыгы мисалы башынан таза койдун жүнүнөн баардыгы кол эмгек менен жасалат. Аны сабаш керек биринчи, кыркыш керек, чийге салыш керек, андан тептириш керек, андан кийин басыш керек, боёш керек. Ошонун баары күйшүк, ошон үчүн ат башынын шырдактары кымбат. Баары колго жасалган натураль. Башка аймактардан биздики ат башынын айырмасы биздики кийишти жакшы жасайбыз дагы. Анан оюсунан, жөрмөлүшүнөн, оюсунан, анан шырыгынан айырмаланып турат. Баштан баштап аны жонуп отуруп, анан ушундай фигуралар чыгарып, оюларды чыгарып, булар болсо анатомияны билиш керек, ушун баарын чыгарып. Көп эмгек менен жасалат да, чыдамкайлык керек. Değişim atkın olsun. Toplasın kılından deşilen, yumuşak kılın. Ar bir oraki erkek ballar anaturga çıldır atıga aladı. Çıldır. Kıl çıldır da boğan uşu. Oşolor deşem, şunlar festivallarga gelip. Жазайсызда, бұл да өзінше башқача техника. Оштон ғана бұлда ошол молдағы бұл масляна краскамен тартылған. Бүгінге зергер бойынша келіп атабыз. Болгон зергердің бар ошол жерге келген. Бүгінгі иш-чараны өтө мен баалап кетет элем. Кыргыздын дагы да бир жолу өнүгүп өсүп аткан жери, Кыргыздын дагы да кийинки урпактарга калтыра турган нерсе болуп атат да.
Бул нерсе өтө сонун. Кудай куткузса биз ушул урпактарга ушул кол өнөр боюнча калтырып кеткенге де биз өзүбүз ниет кылат элек. Ушу биздин жасаган буюмдарыбыз өтө үйдө отуруп ошо кол менен жасашып, ана фестивалдарга барып, ошо сатып келишет. Өзүбүздүн баалуулуктарды, өзүбүздүн колдон өндүрүлгөн таза жүндөн жасалат ушулар. Меремоз койдун жүнүнөн. Жаратылыш койнунда таза абада өткөн бул иш-чарага өлкөнүн башка аймактарынан да чет өлкөлүк туристтер да келишип, тоо койну бүгүн шаңга бөлөндү. Я художник из Грузии. Вот. Мне очень приятно быть здесь, это очень интересная страна. Смотрю сейчас, все смотрю, это ваше традиционное, все вот здесь, что происходит, так интересно для меня. И нам Мы купили сумочки, колечки. Колечки, да. Вот с юртой, да. Вам понравилось, да? Вообще очень, да. Мы сейчас еще рисовать будем. И вокруг. Да, все красиво, все прекрасно. Откуда вы? Москва. Художники. Да. Жалал областынан келдик. Жайлоосун акчалап, чалып көргөн. Ушундай коз маанайыбыз чалып. Жырга атабыз, эми дагы калгандар көрөбүз да. Мен өзүм 94-төмүн. Жашым. Ушу Атарташты, Кыргыздын дед, Токой, таңасында дүйнө жүзү көрөт да. Анан ушу оюндарды көрөйүн деп балдарым менен келип, бир турган сиңдип балдарыбыз менен. Улуттук тамак аш көргөзмөсү да уюштурулду. Анда унутулуп бараткан даамдар, сүт жана эт азыктарынан даярдалган өнүмдөр коюлган. Кымыздын быш жана быш деп коет да. Ошондо гана даамына келет. Жана Coca-Cola, Fanta'га караганда 100 эсе пайдалуу кыргыздар үчүн. Аны жана суусунду кандырганга аларга караганда эффектив десек да болот да. 30 жылдан бери эмгектенип келатам. Эсибизде ошол химиологмун кесим. Аны ушу дары чөптөр биздин ишкана ошол жумушчуларды жумуш ордуна камсызгалы, экологиялык жактан таза, сандан сапатка өтөлүү деген тилек менен ушул Ат башы районуна Ат башыга ачканбыз. Мындай фестивалдардын өтүшү айыл туризмин өнүктүрүүгө жана улуттук кол өнөрчүлүктү, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого чоң өбөлгө болот. Мына азыр биз Ат башынын Босого жайлоосундабыз. Бул жерде кыргыз көчү фестивали жыйынтыкталды. Анда кыргыздын тарыхы, маданияты, көчмөн турмушу, улуттук оюндары, улуттук өнөрү даңазаланды. Кол өнөрчүлөр да өзүнүн колунан жасалган буюмдар менен келишкен. Бул фестиваль жамгыр жаап кеткендиктен эрте жыйынтыкталып турат. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Нарын областы, Ат башы району, Босого жайлоосу.